Биздин уя жылуу эле, кең эле. Бүт турпаты хан сарайга тең эле. Терезелер күлүп турчу шаңкайып, көк эшиги бүт аламга жол салып, кучак чайып, кимге болсун ачылчу, чай ичип кет, деп ар кимди чакырчу. Одур-бодурду балдар атамдан, балдарымды үшүтпө деп баталган. Апам аны жаз күз дебей акилеп, аңкып турчу, тазалык бир касиет. Устундары чала була сүрүлгөн, шылы бизге төбөбүздөн үңүлгөн. Кар жамгырдан калкалаймын деп турчу, атабыздын ак эмгегин кеп кылчу. Полу билбейм, бизге кантип чыдачу. Апам аны күндө жууп сылачу. Ала кийиз шырдактары түтпөгөн, алышканга бизден чыккан күч менен. Онубуз тең, уч-кучакты уядан, оту өчпөй дайым түтүн булаган. Ошол тамды кимдин кармап турганын атабыздан айрылганда туйгамын. Энибиз да азгырылып шаарга, кайсы бир күн тарс жабылган каалга. Карасак да апабызды талашып, кароосу жок калган үйдө жан ачып. Коломтосу өчпөгөнүн билгизип, көрдүк ага киши дагы киргизип. Бирок бизге жылуулугу жетпеди, түнөп кеткин, үйүңөр кеңдешпеди. Улам сууп, улам бизден алыстап, унчукпаган үйгө айланды табышмак. Биз айылга барсак кирбей шарт этип, дарбазага жетпей сезим жалп өчүп. Апабыз да карап секиден, кайтчу дешип, уктум далай кишиден. Чарчагандай карагандан жөн эле, акыретке калды ошол дөбөдө. Каалабанын рухунун келишин, бир жагынан айыл үчүн, эл үчүн, эски тамды бузуп туруп бир күнү бала бакча куруп салдым, үлгүлүү. Апабызга Куран окуп ар жайда, барган кезде жолугабыз балдарга. Тосуп чыкса мотурайган жүз бала, апам күлүп караган сыйттүз мага. Биздин уя жылуу болду, кең болду, эми накта хан сарайга тең болду.